İşiniz ilgeri bolsun. İlgeriletmek bizden bolsun. Jarnama üçün 0551 20 10 00. Kolumga da uşu jaraşıp, Kırgızga bolor janazır. Maral FM. İlimge kanıkkan jürek hiç kaçan soğulubaydı. Din taanuu, İslam bağlılıkları, paygambarlardın osiyatları, alımdardın nasihattары. Bunun bari Din Sabat programmasında. Teolog Nurlan Subanov menen beyşembe gündörü saat 17'de. Assalamu alaikum, urmаттуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Сиздер менен кезектеги Дин Сабат берүүбүздү мен Нурлан Субанов алып бармакчымын. Кудай буйрса, бүгүн сиздер менен биз бир канча көз ирмем арасында билимдүүгө дүйнө жарык темасында биздин ушул бүгүнкү коногубуз Акимбай уулу Аскарбек устаз менен чогуу болмокчубуз. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ошол темабыз айтып турганда бүгүнкү сиз менен кеп кыла турган сөзүбүз Кудай буйрса билим, илим жөнүндө. Албетте биздин бул берүүбүз дин боюнча болгондуктан Куранда деги эле ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда бизге бул илим тууралуу кандай бир айтып кеткен, Куранда кандай келген, деги эле илим, билим деген бул эмне? Ушул жөнүндө кыскача токтолуп өтсөк. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар. Биринчиден, туура 1441 жыл мурун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадина көчүп келген хижрат жылы, мындайча айтканда жаңы жылыңыздар куту болгон болсун дейин. Алла таалам ушул ыйык айлардын бири Мухаррам айында адам атабыздын көптөгөн пайгамбарлардын кылган дуалары, тобалары кабыл болгон айда турабыз. Алла таалам баарыңыздардын дуа тилектериңиздерди кабыл кылган болсун деп баштамакчымын. Урматтуу мусулмандар, албетте ар бир нерсенин булагы Куран болгондой эле Алла таалам биринчи эле жер жүзүнө адам затына пайгамбарлардын султаны болгон пайгамбарыбызга биринчи түшүргөн буйругу Куран биринчи аяты Икра менен башталган. Бул деген окуу деген. Демек Алла таалам эгерде Куранды окуу менен баштаган болсо, мында албетте биз билген, билбеген көптөгөн сырлар катылып жатат. Куран негизинен муйза болгондой эле ошол Куран биринчи эле түшкөн аяты дагы бул Куранда окуу деген буйрук пайгамбарыбыздын мындайча айтканда 40 жашка толуп, ошол нур тоосунда Хира үңкүрүндө башталган буйрук мына кыяматка чейин бул уланмакчы. Мына ошол Курандагы Икра деп окуу деген буйрук, билим бир мезгилде ошол нур тоосунда Хира үңкүрүндө башталган. Андан кийин пайгамбарыбыздын ошол эң алгачкы ислам жашоосунда 6 жыл Дарыл Аркамда жашырын түрдө бир үйдө жашынып ошол исламды таркатуу билим булагы, билим уясы болгон. Андан кийин пайгамбарыбыз Меккеден Мадина көчүп келгенде Ахлу Суффа деп коебуз, Мадина мечитинин, ошо Набави мечитинин бир бурчунда ошол жалаң илим алып, кийин ошол пайгамбарыбыздан кийин келе турган, кыяматка чейин келе турган үммөткө чоң бир мурас ташап кете турган ошол алымдардын эмгеги ошол жерде Ахлу Суффада уланып, азыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп болгондой эле окуу жайлар менен, медреселер менен уланып келмекчи. Деги эле бул илим деген терминге көптөгөн алымдар өзүнүн пикирлерин айткан экен. Мындайча айтканда кыскача кылып айта турган болсок, илим деген өздүктүү билүүнүн перспективасында Аллахты таанып билүү экен. Буга хадис кудси деп айтылган жакшы бир кабарда "Ман арафа нафсаху факад арафа раббаху" дейт. Ким өзүн жакшы окуп таанып билген болсо, жаратканды тааныйт дейт. Демек, бул Аллахты таанууда биринчи өзүбүздү окушубуз керек экен. Демек, Алла таалам окуу деп түшүргөн болсо, бир эле бул китеп окуу эмес экен да. Бул ааламды окуу экен. Ааламдын ичиндеги ар бир Алла таала жараткан ошо маклукаттарды окуу менен биз Аллахты тааный алат экенбиз да. Урматтуу радио угармандар, сиздер биз менен байланышсаңыздар болот. Түрдүү ошол
сиздерди кызыктырган диний суроолор болбосун, ошо илим билимге тиешелүү болгон балким суроолор болбосун, 680606 номери менен кайрылсаңыздар болот. Ошол эле убакта WhatsApp номерибиз 0709 680606. Урматтуу Аскарбек устаз, дагы бир сизге бериле турган суроолордон деги эле коомчулукта ыйманга чакыруу, ыйманга чакыруу бул таблик деп коет. Ошол таблик деп аталган бул жол илим менен кандай калышса болот? Мисалы үчүн ошол илими жок таблик кылса болобу, же болбосо таблиги жок эле илим менен жашаса болобу? Буга кандай эме бересиз? Албетте, жана жогоруда айткандай эле биздин мусулман адамдын биринчи булагы Куран болгондой эле, Куранда Алла Таала эмне дейт? "Ва ман ахсану кавлан мимман да'a илаллах". Аллахка чакырган үндөн жакшы үн болобу деген маанде, мындайча айтканда Аллахка чакырган, ыйманга чакырган, Аллах тааныткан, өздүгүздү тааныткан бул эң чоң вазифа, бул пайгамбарларга берген вазифа экен. Ошол вазифаны биз эмне деп коебуз? Таблик деп коебуз. Бир термин менен айтканда ал-амру бил маруф ва нахи анил мункар. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Бул ошол пайгамбарлар мураскор болгон кийинки алымдардын кыяматка чейин келе турган ошол дин кызматкерлеринин иши экен. Эми ошол табликте сөзсүз алымдарыбыз баягы китептерин карай турган болсок, ошо пайгамбардын жашоосуна карай турган болсок, сахабалар кийинкилердин жашоосуна карасак, бул бир акыйкаттын эки жүзү экен да. Бир акыйкаттын эки жүзү сымал экен. Бул бөлүнбөйт экен да. Таблиг, мындайча айтканда Аллахка чакыруу, бир акыйкаттын бир тарабын түзсө, ошол эле акыйкаттын экинчи жүзү бул илим экен да. Илим болбостон эч качан биз ошо таблиг ишин аткара албайт экенбиз. Мындайча айтканда биз өзүбүздүн ким экенибизди билбестен, Аллахты ким экенин билбестен, мындайча айтканда бул дүйнөгө келүү максатыбызды билбестен, ошол иманга, динге кызмат кылабыз дей турган болсок, ошол кылган ишибизге кыянат кылган болот экенбиз. Ошон үчүн бул дин деген, бул ислам дини Аллахтан келген аманатты бир мезгилде пайгамбарыбыз, андан кийинки алым олиялар улантып келген болсо, ошол вазифаны туура жеткирүүнүн бир эмнеси, шарты бул илим экен да. Ошон үчүн жана жогоруда айткандай эле, окуу деген бул чакырык, Аллахтан келген чакырык, бул Кудай Тааланын бизге берген чоң неемат экен. Чоң неемат экен. Буну биз неемат катары билишибиз керек экен. Окуу жана окуу деп мурун көп окуп келгенбиз да, көрсө болот ислам динибизде Алла Таалам ошо Куранын биринчи аятында эле бизге жеткирип койгон экен да. Окуу менен гана биз өзүбүздүн ким экенибизди, ким экенибизди өзүбүздү тааный алат экенбиз. Эгер өзүбүздү тааныган болсок, бул Аллахты тааныганга жетет экен да. Анан бир түрк чоң бир акын айткан экен, Юнус Эмре деген. Илим билмектир, илим кендин билмектир, сен кендин билмесен, яниже окумактыр дейт. Бул деген сөздүн мааниси, бул акын айткан экен, баягы адамдар том китеп окуй берет экенбиз, балким бир канча окуу жайлар бүтүрөт экенбиз, бирок окуган нерселерибиз өзүбүздүн ким экенибизди, жаратканыбыздын ким экенин билгизбесе, бул канча том китеп окуган бул пайда бербейт дейт да. Көрүңүздөр, ошон үчүн биздин окууда максатыбыз болуш керек экен да, максатыбыз болуш керек экен. Ошон үчүн алымдарыбыз бул таблиг жана илим бир акыйкаттын эки жүзү сымал дейт, эки бети дейт, бөлүнбөйт дейт. Эми бул урматтуу устаз, бул дин өзүнчө кээ бир философиялык нерселерди өзүнүн ичине камтып алат экен, биздин ошол динде, ислам дининдеги илимде. Дин сүзүлөт, бирок үзүлбөйт демекчи. Дин тууралуу ар түрдүү жаман сөздөр айтылып келди. Мынакей ошол союз кезинде жашап жүргөндө, атеизм заманында, аны жакшы билесиз. Мисалы үчүн ошол дин бул баш айландыруучу апиим деген сыяктуу улуу бир ураандар менен чыккан. Ошол эле убакта кийинки убактарда деле молдолорубуз ошол балким бул хадис жанагы жерди мүйүздүү бука көтөрүп турат, өгүз көтөрүп турат, же жерди балык көтөрүп турат деген хадистер айтылган. Бирок ошону биздин кээ бир илгерки молдолорубуз муну чын эле жерди ушундай бир бука көтөрүп турат деген сыяктуу түшүнүктөрдү берип келген. Эми бул ошо илим болгондон кийин бул эмени кандай чечмелесе болот азыркы убакта? Бир мезгилдерде, мына союз мезгилдерде дин бул апиим, адам башын айландыруучу, андай мындай деп келбедиби? Анан жогоруда айткандай сиз айтпадыңызбы? Дин сүзүлөт, бирок үзүлбөйт дегендей. Ошол союз мезгилдеги телефон чалуулар болуп атыптыр. Суроолор болсо кабыл алып коелу. Урматтуу угарман, сиз түз эфирдесиз. Өзүңүз аты жөнүңүз үчүн айтып,
Үзүлүп калды окшойт. Улай бериңиз. Ошо бир мезгилдерде баягы динсиздик күч алып турган мезгилде, ошондой бир оор мезгилдерде дагы биздин аалымдарыбыз аз болсо дагы колдон келишинче өз мүмкүнчүлүгүн колдонуп келген. Ошол мезгилдерде айтылган бир сөз бар экен да, баягы айтпадыңызбы? Жеримден жердемде көтөрүп турат деген сөзчү. Бул баарына белгилүү болгон да. Жеримден көтөрүп турат дегенде баягы букан үстүнө турат, анан балыктын үстүнө турат деген сөздөр бул айтылып келген да. Анан ошо илим адамдары изилдеп көргөндөн кийин жерде эч нерсе көтөргөн нерсе жок. Бул жер өзүнүн огунда айланат, анда мындай деп. Анан бул демек илим менен бул Куран, бул дин экөө бири-бириге карама-каршыбы деген маанеде да. Карама-каршы болуп калаганда дегенде жок. Албетте Куран бул Алла Тааладан келген бир мojиza, жер жүзүнө бул пайгамбарыбыздын үммөтүнө берген чоң бир неамат. Бул кыяматка чейин өзүнүн мojизалыгын корuyт, кыяматка чейинки адамдардын муктаждыгын жабалат дегендей. Демек бул жерде бир нерсе бар. Демек ошол сөздөр, айтылган сөздөр жөн эле калып кетеби, же мунун бир негизи барбы деген маани келет экен да. Бул маселени мен бир эки маселе менен айтып кетейин. Биринчиден, Куран акыйкаттар мojиza деп атпайбызбы? Куран акыйкаттар мojиza, бул акыйкаттар же пайгамбар саллаллаху алейхи хадистери, бул акыйкаттар авам калкка, мындайча айтканда карапайым калкка айтылган мезгилде түз кабылдана алынат экен дагы, баягы чыныгы маанин түшүнбөй калат экен да. Чыныгы маанин түшүнбөй калат экен. Мындайча айтканда, сизге бир мисал айтып кетейин. Бир күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен маектешип отурса, бир чоң таштын кулаган бир үнү кылат экен. Бизде угарман бар экен, угарман кабыл алып калган. Ушул жылы улайбыз кайрадан. Урматтуу угарман, сиз түз эфирдесиз. Тилекке каршы дагы чыга албай калды. Ушул жерден улантып бериңиз. Анан баягы чоң таштын кулаган үнү кылат экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар бир коркунучка учурайт экен да, эмне болду деп. Анан бир убакта анан пайгамбардан сурашат. Я Расулалла, эмне болду дегенде, 70 жылдан бери томолонгон таш тозок түбүнө түштү дейт. Дегенде эч кимди сурабайт, бул эмне болгон таш, анан эмне болду сурабайт. Анан баягы мурунку сөзүнү, маегин пайгамбар улай баштайт. Анан бир убакта пайгамбарыбыздын ошол мажлисине эшиктен бирөө кирип келет. Анан уруксат сурап пайгамбарыбызга бир нерсени айткысы келет. О Аллахтын элчиси, эгер уруксат берсеңиз бир кабар айтайын дейт. Анан пайгамбар уруксат берди, ошондо эмне дейт? 70 жашка кирген мунафык 200'дү өлдү дейт. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы айткан 70 жылдан бери кулаган таш тозок түбүнө түштү деген сөздүн бул эмнеси болду? Чечмеси болду. Мындайча айтканда айтайын дегеним, ошол сымал кээ бир айтылган сөздөр, ошол Куран аяттарда же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтылган сөздөр, булар мындай качан бир аалымдардын сүзгөчүнөн өтпөйүнчө карапайым калк муну эмне болот экен, түздөн түз түшүнүп алат экен. Кээде таштар томолонуп, анан тозок түбүнө түшүп турат экен деп. Ошол сымал баягы сиз айткан суроодо ошондой болуп калды да. Өгүз көтөрүп турабы, балыкты өгүз көтөрүп турабы, жерди өгүз көтөрүп турабы, же балык көтөрүп турабы. Карасак тафсирлерде, мисалы кээ бир тафсирлерде Нун деген сүрө бар да. Нун вал калам ва ма ястурун деген. Нун Табарак сүрөсүнөн кийинки сүрө. Ошол сүрөдө Нун деген сөздү которгондо кээ бир алымдар, тафсир жазган алымдардын кээ бири бул Нун жерди көтөргөн балыктын аты деп коет экен. Нун жерди көтөргөн балыктын аты дейт экен. Анан бул кандайча балык дейт деген бир эмне болот экен да. Бизде угарман суроосу менен кайрылып атыптыр, ошону кабыл алып коелу. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам, сиз түз эфирдесиңиз. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду бериңиз. Мен бул атым капар, мындай суроо бергим келет да. Эмне үчүн ушул менин каталанткан мусулмандарда, мусулман өлкөлөрүндө ушул илим, билим, технология, медицина артта калып атат да. Экономикалык жактан артта калып атат көп жерлердечи, эгер нефти жок өлкөлөрдө, мусулман өлкөлөрдө эсептегенде айтканда. Тескерисинче артта калган өлкөлөрдө өтө көп мусулман өлкөлөр. Мисалы алсак Афганистан, Ливия, Сирия көп да, Сомали. Астра кетип калган өлкөлөр болсоңуз, мусулман өлкөлөр өтө санда жок десеңиз, ушу эмне себеп бар ушуга? Мен себебин билгим келет да. Сөз сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр биз буга жооп беребиз. Жана мен бүтүрүп коеюн. Бүтүрүп коелу анан кийин. Анан бир күн ошол жана айткан маселеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөр бирде сахабалар менен маектешип отурса, жер маселеси болуп атпайбы? Жерди өгүз көтөрүп турабы, илимге каршы болуп атат деп атпайбызбы? Илим менен Куран эмелеричи. Бир хадис бар экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадис бар экен, ал-ард байна карней саур дейт. Жер өгүздүн эки мүйүздүн ортосунда деген бир хадис бар экен.
Анан башка эмнесинде менин балыктын үстүнө деген ошол эле эмне балыктын үстүнө деген бар экен. Анан бул айтылган хадис жөн эле айтылып калдыбы десе көрсө эмне болгон экен, күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында сахабалар отурган дейт. Анан суроо берип атат дейт. О Аллахтын элчиси, биз жашап турган жер каякта турат дейт. Биз жашап турган жер каякта турат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Балыктын үстүнө турат деп айтты дейт. Анан бир ай өтүп өтпөй кайра эле ошол суроonu башка мажлисте башка бир сахаба сурайт. О Аллахтын элчиси, чөлдө жашаган сахабалар, жер каякта турат? Биз жашап турган жер каякта турат? Кандай турат деген маанide сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өгүздүн үстүнө турат деп жооп берди дейт. Анан бул ошол абалдан калды. Мындайча айтканда чечмеленген жок дейт. Анан ошол жылдар келгенден кийин улуу ойчул Бадиуз Заман аты менен таанылган улуу устаздардын бири Саид Нурси устазыбыз эмне деп жооп берет бир китебинде, Нур жыйнактарында мындайча жооп берет. Бул хадис албетте бул чындыгы бар дейт. Жанагы аятында эмнеси бар экен. Буну эки түрдүү эмне менен жооп берилет дейт. Биринчиси дейт астроном илими менен, экинчиси география илими менен чечмеленет дейт. Мындайча айтканда, география илимине карай турган болсок, адамдардын жашоосу эки түрдүү абалда жашап келет дейт. Ушуга чейин дейт. Адам жаралгандан тарта же кургакта, же суу бойлорунда ошол жашап келет дейт. Суу жээгинде дейт. Суун жээгинде жашаган адамдардын тиричилиги көпчүлүгү эмне менен болгон? Балык менен болгон дейт. Балык менен болгон дейт. Кирешеси балык болгон дейт. Жашоонун эң негизги эмнеси өзөгү балык болгон дейт. Ал эми кургакта жашаган адамдардын тиричилиги бул мал чарбачылык менен болгон дейт. Мындайча айтканда, адамдын негизги жашоосун көтөргөн нерсе эки нерсе болгон дейт. Балык менен мал чарбачылык дейт. Ал эми мал чарбачылыкка өгүздү бир символикалык өгүздү колдонушкан дейт. Өгүздүн күчү, өгүздүн эти дегендейчи. Адамдын ошол жер жүзүнүн адамдын жашоосун эмне көтөрүп турат дегенде балык менен өгүз деп айтылган дейт. Мындайча айтканда дагы бир аз тарта турган болсок, жерди эмне көтөрүп турат, анын жашоосун деген маанide жер эмне көтөрүп турат дегенде балык менен өгүз көтөрүп турат деп жооп берилген дейт. Карасаңыздар, анан экинчи астрологторго кайта турган болсок, астрологтордо баягы зодиактар бар экен да, жылдыздарчы. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы сахабалар менен отурганда суроо берип атат. Бир сахаба суроо берип атат. Биздин жер каякта турат дегенде, ошол мезгилде баягы Ясин сүрөсүндө келип атпайбы? Ва куллун фи фалаки ясбахун. Ар бир нерсе өз огунда сүзөт деп атат да. Сүзөт. Мындайча айтканда, жер да өз огунда айланып сүзүп атат. Аны Куранда Ясинде айтып коюп атат. Анан баягы жер өз огунда айланып келип, ошол сахаба сураган мезгилде баягы эмне жер балык жылдыздын үстүнө келген эле дейт. Жер шары. Жер шары. Анан бир ай өтүп өтпөй кайра эле башка бир мажлисте пайгамбардан башка бир сахаба сурап атат, жер каякта турат дегенде, жер каяк келди дейт. Бу качар жылдыздын үстүнө келген эле дейт. Көрдүңүзбү? Демек бул акыйкаттар баягы чечмеленбесе, түздөн түз адамдар жерди эмне көтөрүп турат, балык көтөрүп турат, же өгүз көтөрүп турат деп ошентип эмне калды дейт да. Эми жогорудагы айтылган агабыздын суроосунда Алла Таалам бул жер шарыны, ааламды биз үчүн жаратты, адам баласы үчүн жаратты. Бирок буга бир өзүгө низам койду да, өзүнө ушундай бир эрежелерди койду. Баягы иштесең тиштейсиң дегендейчи, иштесең тиштейсиң деп. Бир мезгилдерде Египетте чоң бир аалым өткөн экен, Мухаммад Абду деген чоң аалым өткөн экен. Анан ошол өзүнүн учурунда Европаны кыдырып, кеме менен кыдырып, анан Европаны кыдырып келгенден кийин ислам ааламын кыдырып, анан бир сүйлөмдүк сөз менен жыйынтыктаган экен да ошо сапарында. Важаттул ислам ва лам аждил муслимин. Мен Европага бардым, исламды көрдүм, мусулмандарды көргөн жокмун. Ал эми араб мамлекеттерине, исламды көп жашаган мамлекеттерге келип, исламды көрдүм, мусулманды көрдүм, бирок исламды көргөн жокмун дейт. Мындайча айтканда, адам бир мусулманда кафир сыпаты болушу мүмкүн. Бир кафирда, Кудай тааныбаган адамда мусулман сыпаты болушу мүмкүн. Бир мезгилдерде исламды жашап гүлдөткөн доорлор өткөн. Ошол пайгамбарыбыздан кийинки доорлордо ушундай доорлор өткөн. Жанагы агабыздын айткандай, азыркы Европанын алган илимин ошол устаздыгын кылган биздин ошол аталарыбыз болгон экен. Ошол мусулмандар болгон экен. Аль-Жабир деп мисалы географияны кылып түзгөн, андан кийин мисалы Ибн Сина болсун, башка болсун. Демек, ошол мезгилдеги кылынган иштерди улантып кетпестен, ар ким өзүнүн баягы курсагын ойлоп, өзүнүн рахатына берилип
сарайларда жатып алгандан кийин, хан сарайларда жатып алган мезгилде анан Европанын эли ошол биз Кудайды мындайча айтканда моюнсунбаган инсандар келип, анан илимди үйрөнүп, анан ошого чыгып эмне кылды, өнүктүрдү. Демек бул исламда эмес, бул мусулмандарда экен да кемчилдик. Кемчилдик сизде жана бизде экен да. Туура айтасыз. Азыркы ошол хадисте айткан сыяктуу аябай бир чоң философияны ачлап кеттиңиз. Себеби ошол жер жүзүн балык көтөрүп турат, өгүз көтөрүп турат деген өтө менимче угармандар үчүн пайдалуу болду окшойт. Биздин угармандын берген суроосуна да ошол ошондой эле параллель дагы бир суроо келди эле. Бул жакта Куранда чынында эле бардык нерсе бар, Куранда бардык нерсе бар деп айтылат. Ошол эле убакта мына биз пайгамбардын убагында, андан кийин сахабалардын кийинки убактарда, табийиндердин убагында укмуштуудай илим көтөрүлдү. Ошол эле убакта мына 10-9 кылымдарда эң күчтүү аалымдардан Az-Захрави деп, азыркы убакта Az-Захрави медицина илиминде ошол хирургиянын атасы деп айтылат экен да. Ошол Ибн Сина мисалы үчүн көрчек боюнча ошол жана таблеткаларды ойлоп тапкан, ошо андан кийин ошо Аль-Джабри жанагы математиканы ойлоп тапкан Ибн Синалары булар өттү кетти. Андан кийинки убактарда мынакей бир суроо, диний илим жана светтик илим деп туруп ошол бир ажырым пайда болгон да. Бирок бул буга чейин 18-17 кылымдарда бул бир бүтүндүк болгон экен да. Эми келдик азыркы убакта диний илим бул ошол адамдарды диний билимди гана берет. Светтик илим деп туруп ошол өзү аты айтып тургандай светтик илимдерди берип аткан бул илим. Бирок экөө тең бир илим. Ушуну бир бүтүн кыла алабызбы же болбосо муну эки ажырым бойдон, муну мындайча айтканда бир аалым айтып атпайбы, мындай үйлөндүрө турган убакыт качан келет ушул эки илимди бири-бирине кошо турган? Эми бул жогоруда да айтып атпайбызбы? Икра деген сүрө аят менен Алла Таалам бул бизге аманат катары пенделерине бир чакырык, бир неамат кылып берип атат. Окуу деп атат да, окуу деп атат. Бирок окуу дегенде бир нерсе чектеп койгон жок да, чектеп койгон жок. Ошол сиздин айткан азыркы суроодо аалымдарыбыз, ошол дин жол башчыларыбыз, устаздарыбыз эмне дейт? Светтик илимдер, ошол табият тааныткан илимдер, светтик илимдер акылдын нурдатат дейт да, акылга нур берет дейт. Акылга азык берет дейт. Ал эми дин илимдери жүрөккө азык берет дейт. Мына ошо экөөнү бир адам бириктире алган болсо дейт, кудум эмне сыяктуу дейт, куш сыяктуу дейт, эки канаты бар куш сыяктуу дейт да, анан уча алат дейт. Эгер дин илимдери чектелип, дин илимдерге чектелип, диний маселелер менен, дин менен гана жашып калган адам, светтик илимдерден алыс калып, аны таштап, бир нерсе менен чектелип калган адам, же светтик илимдер менен чектелип, динди таштап салган адам эмнеге окшоп калат дейт? Бул баягы бир канаты жок, бир канат кушка окшоп калат дейт. Мындайча айтканда, светтик илимдер менен чектелген адам бул акыретке көр болуп калат дейт. Тактап айтканда, Аллахты тааныбай калат дейт. Аллахты чындыкты, акыйкатка көр болуп калат дейт. Көрө албай калат дейт. Ал эми дин илимдери менен чектелген адам, дин деп ошол пайгамбарыбыз тоордон мындай болгон, анан мындай болгон деп акыретке менен баса турса акырет менен гана чектелген адам жашоого чолок болуп калат дейт. Ошон үчүн Куранда дагы айтат, эмне дейт? Вала танса насибека минад дуnya дейт. Дүйнөңдөн насибиңди унутпа дейт. Бул дүйнөнү Алла Таалам инсанга берди, адам затына берди. Ошонун биз Абу Бакир радыйаллаху таала пайгамбарыбыздын эң алгачкы сахабаларынан, чоң сахабаларын карасак, ошончолук мүмкүнчүлүккө ээ болгон экен, бай болгон экен. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү эмне кылды? Аллах таанытканга, адам затынын бул дүйнөгө келүү максатын таанытканга, мындайча айтканда, ошо илим билимге дегенде ошол жака жумшашты да, жумшашты. Демек экөө тең ушунчалык керек экен, бирөөсү болбосо, бул эмне сыяктуу экен? Мындай тар бир чөйрөдө мисал бере турган болсок, бир айылды элестетели. Бул айылдын ошол мечити жана мектеби ошол айылдын эки түркүгү дейт да, эки түркүгү дейт. Бирөөсү болбосо, бул айыл кыйроого учурайт дейт да. Туура айтасыз, бул чынында диний илим жана светтик илим деп ошо бир улуу инсан айткандай, азыркы убактагы, азыркы замандын талап кылынып аткан нерсеси бир инсандын бир колунда компьютер, бир колунда Куран болгон сыяктуу экен. Андан кийинки сизге бериле турган суроо, чынында азыркы заманда жашап атабыз, эмне деген кайдыгерликтер, эмне деген көйгөйлөр болуп атат да. Демек биз бир чыныгы бир
мусулманда бизге сиз айткандай ошол икра деп оку деп буйрук келген сыяктуу мусулмандар өзүбүздүн ошол талапка жарашыктуу нерсени аткара албай калгандыгыбыздан балким биз Кудай Таалага бир жакпаган нерселер менен өнүп өрчүп кетип атабыз. Эми ошол көйгөйлөр чынында көрө албастык болобу, ич күйдүүлүк, ич тардык болобу, ушул көйгөйлөрдү чечүү жолу бул илим менен байланышкан кандай жолдор бар? Мисалы үчүн ошол көйгөйлөрдү биз кантип чечебиз? Бир арабтардын жакшы бир сөзү бар экен. Адуун акилун хайрун мин садикин жахилин. Акылдуу душман дейт. Илимсиз, сабатсыз достон жакшы дейт. Акылдуу душман илимсиз, сабатсыз достон жакшы дейт. Бул деген эмне деген? Бир күндө бир кишинин аюусу бар экен да, аюусу. Анан аю менен дайыма ууга чыгат экен, эс алып аяк бияка барат экен да. Анан үйрөткөн нерсеси эмне экен? Баягы аюуга бул жаткан мезгилде, баягы кожоюн жаткан мезгилде чымындарын коруп турат экен. Чымындарын коруп турат экен. Анан бир күн ошону сейилде бир токойго чыгат дейт. Анан баягы уктап калган мезгилде анан баягы келген чымындарды коруткан аю дейт да. Анан баягы чымын келип улам эле конот дейт, учпайт дейт. Ошентип баягы кетпей коет дейт. Акырынан баягы аю тажагандан чоң таш алып туруп анан кийин баягы чымынды өлтүрөм деп кожоюн өлтүрүп алат экен. Уруп таш менен. Уруп өлтүрүп алат экен. Көрдүңүзбү? Демек жахылдын ушунчалык эмнеси коомго берген зыяны өтө чоң экен да. Жахылдын, сабатсыздын, билимсиздиктин алып келген жыйынтыгы ушундай экен да. Айтайын деген нерсе бул ушул мааниде дагы бир кайсы бир элдин жакшы бир сөзү бар экен да. Эгер дейт да, жакаң кирдесе дейт, жакаңды эле жуу бербей, мойнуңан кабар ал дейт да. Кандай жакшы айтылган сөз. Бул деген проблеманы издешибиз керек экен да, проблеманын булагын издешибиз керек экен да. Ошо булакты тазалабасак болбойт экен да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн улуу устаздардын бири жана жогоруда айткандай Бадиузаман ошо китебинде замандын көйгөйү 3 нерседен турат дейт экен да. Биздин чоң душманыбыз 3 нерсе дейт экен да, 3 нерсе. Биринчиси эмне десе, бул бөлүм жарылуу дейт. Сен түштүктөн сен мындайсың, сен мына уруудан, сен мына деп улутка ошондой эмнелерге бөлүнүп жарылуу бул эң чоң көйгөй экен да, эң чоң көйгөй биздин душманыбыз экен. Экинчиси бул жакырчылык дейт. Жакырчылык дейт. Кембагалдык колдо жоктук дейт. Бул да көп баягы зыян алып келет экен коомго. Үчүнчүсү дейт сабатсыздык дейт, түркөйлүк дейт. Сабатсыздык дейт. Эми ушул 3 нерсе, сабатсыздык, жакырчылык, бөлүнүп жарылуу. Мына ошол 3 нерсени жеңмейин, ошол 3 нерсени чечмейин, бул нерседен эл коом не кыла албайт экен, чыга албайт экен да, чыга албайт экен. Эми ошол 3 нерсени карасак дагы ошонун түркүлүгүндө илим турат экен да. Ошо илим менен эмне болгон болсок, биз баягы жакырчылыктан да чыгат экенбиз, бөлүм жарылуудан чыгат экенбиз да. Көрдүңүзбү? Түркөйлүктөн да чыгат экен, баар нерседен. Ошо бөлүм жарылуу болбойт экен да. Көрдүңүзбү? Алла Таалам бизди эмнеге Кур'ан айтпайбы? Инна халакнакум мин закарин ва унса. Биз силерди эркек ургачынан жараттык, анан силерди коом улут кылып, уруу кылып жараттык деп атат. Көрдүңүзбү? Анан биз ошо уруу болуп туруп, ошол туура багытта ошол нерсени колдоно албай, эмнеге биз Алла Таала уруу кылып, улут кылып жаратты? Анын негизги максатын билбей, сырларын билбей, биз бөлүнүп эмнеге учурап атабыз? Ошондой проблемаларга келип атабыз да. Көрдүңүзбү? Булардын баарын түпкүрүндө эмне турат дейт? Илимсиздик дейт, илимсиздик. Биз элибизде илимдүү билимдүү кылган болсок, мисалы кийинки мезгилде бир мына жакында Чыңгыз Айтматовдун китебин окуп атканда бир белгилүү бир устаздардын айткан бир жакшы сөзү ушунчалык жакты да. Чыңгыз Айтматовдун Ыс көлгө арнаган бир чыгармасы бар экен да. Ак кеме дегенче. Ошол ак кемени дейт, балким азыркы мезгилде жазганда дейт. Бул бир адамдын өзүнүн жеке пикири да, пикири. Балким Чыңгыз Айтматов азыр ак кемени башкача вариант менен жазмак дейт да. Анан кандайча десек, мындай бир жакшы эмнени айтты да, балким муну көпчүлүк уга элек же оюна да келген эмес дегендей. Бул жерде мисалы баягы китепте биз баягы көпчүлүгү элдин баягы адамдардан сураганда башкаруудо ким бар десек, Нургазы дешет да, китеп окуганда Нургазы дейт. Нургазы дейт. Негизинен китепте Нургазы эмес, аты жок. Баягы эмнени бала деп атайт да, бала деп туруп. Балага ат бербеди дейт да Чыңгыз Айтматов.
эмнеге ат бербеди дегенде көпчүлүгү ойлонбойт экен да, эмнеге ат бербеди чынын айтпады. Балким Нургазы деп эле же бир Болот же башка Султанмурат дегендей эле бир ат коюп койбоду, эмнеге ат койбоду, жөн эле бала деп атады дейт. Андан кийин бул жерде Момунчал мисалы. Момунчалды эмнеге Момунчал деп, эмнеге Ак кеме деп атады дейт. Анан булардын ар биринин үстүндө турган болсок дейт, чоң бир философиялык бир нерсе камтып турган көрөт экенбиз да. Мисалы дейт, баланы атын бербегендиктен бул ошол мезгилдеги бул кыргыз деп атат да. Кыргыз коомчулугу, бул жаштар, бул келечек деп атат да. Келечек эмне болот? Туңгуюк, мунун ата энеси жок бул баланыча. Көрсөтпөйт. Ата энеси жок, жетим абалды таштап кетти, бирөөнүн колунан таштап кетти, башка бирөөнүн колунда чоңоюп атат дегендей. Көрдүңүзбү? Бул бала ошон үчүн эмне ат коюлбады дейт. Келечекте мунун абалы эмне болот дегендей. Экинчиден дейт, бул баланын дам эңсеген нерсеси бар экен да, Ак кемедечи, эңсеген нерсеси бар экен. Эмне дейт? Баягы дөңгө чыгып алып, анан дүрбү салып, анан Ак кемени күтөт, Ак кеме келет, анан бизди куткарат, анан мындай болот. Анан бул жерде чынын айтпайт, айтайын деген нерсеси деп атат да. Айтайын деген нерсеси дейт, биздин келечекте дейт, бул жаштардын келечектеги кутула турган проблеманын бирден бир нерсеси дейт, билим алуу дейт да. А бул жерде эмне десе, баягы баланын кызыккан нерсеси дейт, баягы сумкасын, портфелин көтөрүп алып, мектепке барып, карасаңыз, ошого дейт, баягы Момунчал дейт, Момунчал аракет кылып, эмне болсо жумушун таштап коюп, баягы баланы мектепке алып барып, ошого баягы дал бастап аракет кылышы, бул кыргыздын келечектеги кутулуусунун бирден бир нерсеси бул билим алып сабаттуу болушу дейт экен да. Анан Ак кеме эмне десе, бул ак деген сөз баягы динибизде да бар да, хак деген. Хак деген Аллахтын бир ысымы. Аллахтын, чындыктын, акыйкаттын кемеси деген дейт да. Карасаңыз, Момун деген, Момунчал деген да бул баягы кыргызды сыпаттаган. Башында өтө сонун бербейби? Момунчал мындай деп. Эми бул жерде дагы айткым келген нерсе, биздин проблемабыз ушул сабатсыздык болуп атат да. Мындан дагы бирден бир баягы проблемадан чыгуунун бирден бир жолу ошол элибизди, ошо келечегибизди билимге болгон эмне экен да. Колунан жетелеп ошол билимге үндөө экен да. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биздин дин сабат берүүбүздө билимдүүгө дүйнө жарык темасында сиздер менен биздин коногубуз Адеп башаты диний уюмунун Ош филиалынын жетекчиси Акимбай уулу Аскарбек устазыбыз менен болуп атабыз. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо 680606 номери менен 0709 680606 WhatsApp номери менен кайрылсаңыздар болот. Албетте биздин жыштыгыбыз 88-5. Урматтуу Аскарбек устаз, сизге дагы бериле турган суроолордон азыркы убакта үй бүлөдөгү бала тарбиялоодогу негизи эле ошо инсандын акысы, балдарды ошол ата эне балдар үчүн жооп берет эмеспи? Ошондо балдарды илимдүү, билимдүү кылып тарбиялоонун жолдору кандай болуш керек? Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын кээ бир айткан хадистер бар эмеспи? Мисалы үчүн 7 жашка чейин бала мондой болуш керек, 7 жаштан кийин монтип баланын бир туура жолго багыттоонун жолдорун көрсөтүп кеткен го. Ошол сыяктуу сиздин кандай ойлоруңуз бар баланы илимдүү же тарбиялуу кылып чоңойтуш үчүн? Бул баягы бала тарбия маселеси бизде эң чоң көйгөй болуп атпайбы? Көп айтылган нерсе баягы маселелерден бирөөсү, бирөө баласын 3 жашта жетелеп келиптир, бир устаздын алдына алып келиптир, анан канча чык десе 3 жашка десе 3 жыл кеч калыпсың дегенде. Ислам динибизде бул тарбия маселеси бала 3 жашка чыгып же 1 жашка же 5 жашка деген нерсе жок экен да. Бул ошол баланын уругунан башталат экен да. Уругунан, баягы урук себилгенден мурун тарбия маселеси башталат экен да. Ата эне үйлөнгөндөн. Ата эне үйлөнүүдөн мурун дейт экен. А бул кандай десе, ошо Куран Каримде дагы ошол жубайлардын маселесинде Куранда каралыптыр да, каралыптыр. Мисалы, эркектерге, мусулман эркектерге каралып эмне дейт экен? Фату нисаукум харсул лакум деп келет экен. Нисаукум харсул лакум. Аялыңар силердин эгин талаңар дейт экен да. Эми ошол аятты чечимдеп атканда бир эркекти бир дыйкан катары элестетет экен, аялды бир эгин тала сыяктуу дейт экен дагы. Анан тафсир алымдар эмне кылат экен? Ошону чечмелейт экен. Ачыктайт экен. Мисалы дейт, ошол бир оолялардын көп чыккан учурунда, биринчи маселе эмне болгон экен? Баягы үй бүлөнүн тазалыгы каралат экен.
бул баягы жеген тамагыдыр, башкасыдыр, ошентип анан урук таза болсо, анан себилген анан эмне урук таза болот экен, анан өңгөн баягы келечек анан таза болот экен да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн азыркы мезгилде баарына маалым болгондой эле, мисалы еврейлерди айтат экен да, еврейлер ушунчалык акылуу, ушунча зээн, эмнеге башка улуттардан башкача десе, булардын бир өзгөчөлүгү эмне дейт? Баягы турмуш кургандан кийин балалуу болууну кааласа бир еврей дейт да, ошол Кудай Таалам, биздин ислам динибизде Кудай Таалам арам кылган нерселерден, шектүү нерселерден, ичимдиктерден, баягы алкоголдук нерселерден, чочко эт деген сыяктуу нерселерден 40 күн алыс болушат экен. Көрдүңүзбү? Анан баягы урук анан кийин еврей уругу болот дегендейчи. Ушунчалык акылуу, зээндүү болот экен. Айтайын деген нерсе, ошол китептерде, мону бала тарбия китептеринде айтып жазылган нерселерден эне ошо балага боюна бүткөнгө чейин дагы, бүткөн мезгилде дагы арам оокаттардан алыс болуп, анан баягы төрөштөн алдын дагы баягы жан киргенден кийин, балага рух киргенден кийин келечекте баланын кандай болушун каалайт. Мына ошонун үстүнө көп туруш керек экен да. Балам келечекте намаз окуган адам болсун десе, үй бүлө намазга көп басым жасаш керек экен. Эгер балам таква болсун десе, таквалыкка. Эгер балам китеп окуган, билимдүү болсун десе, ошо билимге дегенде китеп окуган дегендей. Бул төрөлгөндөн кийин дагы дейт. Бала 3 нерсе менен тоюш керек дейт да. 3 нерсе менен. Мындайча айтканда ата-энесинен ала турган нерсеси 3 нерсе менен тоюш керек экен. Бири көзү, экинчиси кулагы, анан жан дүйнөсү дейт экен. Кандайча десе, ата-энеден дайыма китеп окуган абалды көрүш керек экен да. Ошо менен ата-энем ошо билимдүү, илимдүү, китеп окуган адам дегендей. Кулагы менен жакшы Куран, пайгамбар хадиси, ошол аталарыбыздан калган ошол акыл насаат, ошол сөздөрдөн тоюш керек экен. Анан ошол нерсени жан дүйнөсү менен жашайт экен бала. Көрдүңүзбү? Анан биз өзүбүз окубасак, анан өзүбүз жашабасак, анан өзүбүз Кудай Тааланын буйругун аткарбасак, анан балам жакшы бол десе, баягы күмөндөр кулубуз айтат го, биз тескерибиз деп, колубузга ичимдикти алып алабыз дагы, балам ичпеген, ичсең паланда болуп каласың деп эмне кылабыз дейт, насаат кылабыз дейт, аркасынан ичип коебуз дейт. Көрдүңүзбү? Демек, өзүбүз баладан эмнени талап кылган болсок, балабыз ошол нерсени бизден көрүш керек экен да. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу Аскарбек устаз, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер менен биз бүгүн дин сабат берүүсүндө билимдүүгө дүйнө жарык темасында азын олак кеп кылдык. Урматтуу Аскарбек устаз, сиздин ошол айткан сөздөрүңүз чындыгында бир билимдүү инсандын дүйнөсүнүн жарык экенин баяндап берип атат. Биздин ошол көйгөйлөр, азыркы убактагы акыркы убакта көйгөйлөр чынында биз китеп окубагандыктан келип чыгып аткан турбайбы? Чынында баягы биз мусулмандар дагы бир силкинип, дагы бир кагынып, бир инсан айткан экен, бүркүттөрдүн ошол бир окуясы, бүркүттөр өзү аябай көп жыл жашайт экен. Бир 35-40 жыл жашаганда бүркүттөр аябай картайып, ушундай тырнактары өсүп, жүндөрү өсүп, тумшуктары чоңоюп, уча албай калат экен да. Ошол убакта бүркүт өзүн өзү кайрадан жашоого жаңы алып келиш үчүн тырнактарын сындырып, тумшуктарын сындырып, түктөрүн ошо чекеден өзү үзүп, жулуп, кайрадан талпынып учуп, ошол учкан бүркүт дагы бир 35-40 жыл жашоого ушундай бир мүмкүнчүлүк алат экен. Демек биз мусулман баласы катары дагы бир жаңыланып, дагы бир силкинип, албетте бул жаңылануу бул бир гана китеп окуу менен, илим, билим менен экендигин мынакей биз урматтуу угармандар сиздер менен жакшы түшүндүк деп ойлоймун. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер биздин ушул чыгарылышты Facebook баракчабыздан да көрө аласыздар. Сиздер менен бүгүн мен Нурлан Субанов жана биздин коногубуз Акимбай уулу Аскарбек устаз чогуу болдук. Сиздин дагы түз эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алла разы болсун. Кудай Таала ар дайым сиздин иштериңизге ийгилик берсин. Үй бүлөлүк бакытты алай. Уул кыздарыңыздын келечеги кең болсун. Деги эле жалпы Кыргызстан мамлекетибиз, элибиз, жерибиз аман болсун демекчибиз. Сиздер менен коштошобуз. Кудай буйрса кийинки жума көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум. Илимге каныккан жүрөк эч качан соолубайт. Дин таануу, ислам баалуулуктары, пайгамбарлардын осуяттары, аалымдардын насааттары. Мунун баары Дин сабат программасында. Теолог Нурлан Субанов менен бейшемби күндөрү саат 17-де. Кулактан келген
жүрөккө сиңген. Радио